У нас есть хорошая новость. Кинотеатр «Кызыл-Кыргызстан» вновь будет возведен. Строительная компания «Бурана Грант» в 2019 году на пересечении улиц Жумабека и Алымкула Усинбаева начала строительство жилого комплекса «Бурана Пэлас», внутри которого и будет расположен легендарный кинотеатр. Главным партнером по строительству является компания «Эмарк Групп». Көп кабаттуу үйдүн короосунда ойноп жаткан кичинекей кыз жанынан өтүп бара жаткан бир инсанга жөн гана жылмайып коет. Бирок наристенин жылмаюусу ушунчалык аруу, таза болгондуктан ал инсан таасирленип үйүнө кирет дагы досунун мыкты сапаттары тууралуу жакшы сөздөрдү жазып, телефон аркылуу СМС кат жиберет. Досу ал учурда тамактанып жаткан кез болот. Досу дагы кубанып, аны тейлеп жаткан кызга чай пулду көбүрөөк калтырат. Кыз жумуш бүткөн соң сыртка чыкса, бир тилемчи кайры сурап олтурганына күбө болот. Алган чай пулунун жарымын бөлүп берет. Ал инсан 2 күндөн бери тамак ичкен эмес болот. Барып курсагын тойгузуп жатса, жанына бир жолбун ит чуркап келип калат. Жолбун иттин дагы курсагын тойгузуп, өзү көп кабаттуу үйдүн жертөлөөсүнө барып уктоо үчүн жатат. Караса жанагы жолбун ит жанына келип жатып алган болот. Итти ары түртсө, бери түртсө дагы болбой жанына жатып алат. Макул. Бүгүн мен менен түнө, эртең бул жерге сени киргизбейм деп экөө уйкуга кетет. Түн бир окумда жанагы ит туруп уулай берет, уулай берет, уулай берет. Иттин уулганынан көп кабаттуу үйдүн жашоочулары ойгонуп, тышка чыгышса, үйгө кирген газдын түтүгү тешилип, үйдү газ каптап жатканына күбө болушат. Кошуналар бири-бирин ойготуп, ошол кырсыктан аман калышат. Бирок бул кырсыктан аман калууга иттин уулганы эмес, баштагы кичинекей наристе кыздын жылмаюусу себепкер болгон болот. Урматтуу телекөрүүчү, дагы ушул жакшылыктар чынжырча болуп байланышып келгенде эле, жакшылыктар толгон, жараткандын мээрими кенен болгон ыйык Рамазан айы кирип келип олтурат. Ассаламу алейкум. Ыйык Рамазан айында Куттуу Орозо программасы 24 ТВ телеканалында башталууда. Биз 30 күн бою сиздерге орозо тууралуу, динибиздеги маанилүү маселе тууралуу жакшы маалыматтарды жеткизип турмакчыбыз. Бүгүнкү алгачкы эфирибиз орозонун маани маңызы менен башталмакчы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم
أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: О адамдар, Аллаға тоба қылып кечирим сурагыла. Мен дагы күндө 100 жолу тоба кыламын. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам минтип айткан: Адам баласынын бир өрөөн тола алтыны болсо, эки өрөөн тола алтын болушун эңсейт. Анын оозун көргө киргенде топурак гана тойгузат. Алла Таала ач көздүктөн арылып, тоба кылган пендесинин тобасын кабыл кылып кечирет. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысы менен баштаймын. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар, кадырлуу мекендештер. 12 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айын бизге насип кылып жаткан жаратканга чексиз мактоолорду жана шүгүрлөрдү айтуу менен 24 ТВ телеканалы Куттуу Орозо программасын баштап жатат. Бардыгыңыздарды дагы бир рет орозоңуздар кабыл болсун, жараткан бул айларда бардыгыңыздарга ырыскысын кенен берсин дейле. Бүгүнкү алгачкы берүүбүздү Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын азирети муфтии Максат Ажы Токтомушев менен баштап жатабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Куш келипсиз. Рахмат. Максат Ажы алгач эле ушул бардык мусулмандарды кубанткан, бардыгыбызды көптөн күттүргөн ушул ыйык Рамазан айы орозо күндөрү менен сиздин бир жалпы элге, мусулман калкына бир куттуктооңуз менен баштап алсак. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарды Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан улуу ыйык, берекелүү, нурлуу Рамазан айы менен куттуктайм. Жараткан Алла Таала дуаңыздарды, орозоңуздарды, садакаңыздарды, кайрымдуулук, ооз ачарлыгыңыздарды, намазыңыздардын баардыгын кабыл кылсын. Элибизге, журтубузга кадырлуу Рамазан айдын урматынан Алла Таалам биримдүүлүк, ыймандуулук, уяттуулук, токчулук берсин. Ар кандай кырсык апаттан сактап, баарыбыздын тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айын Алла Таалам жазган болсун. Жараткан Алла Таала касиеттүү бул Рамазан айында ыйык Кур'ан-ы Каримди түшүргөн. Ушу Кур'ан-ы Карим менен ушул айды өткөрсөк, канчалык көп убакыт берсек, жүрөгүбүз ошончолук нурланат, кабырыбыз ошончолук нурланат. Жүрөгүбүз тазаланганы бул элибиздин коомчулуктун тазаланганы. Жүрөк оңолсо адам оңолот, адам оңолсо аалам оңолот деген сөз бар эмеспи? Ушундан улам жүрөктү оңдой турган мынакей Рамазан ай келди. Жараткан Алла Таалам баарыбыздын ибадаттарыбызды тегиз кабыл алсын. Амин. Айтканыңыз келсин. Сиз дагы өз учурунда куттуктап өтөлү. Анан баягы бир ишти баштап жатканда ал иштин тамырын, түпкү булагын билип алсак дагы жакшы эмеспи? Ошондуктан ушул Рамазан деген сөздүн, орозо деген сөздүн мааниси, жалпы эле бул улуу сөздөрдүн, улуу айлардын маани маңызы тууралуу бир кеп козгоп берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өзү 12 ай бар эмеспи? 12 айдын бул Рамазан ай ислам санагы боюнча 9-чу келет да. Бул Рамазан Алла Таала Кур'ан-ы Каримде шах Рамадан деп, Рамазан айы деп өзү атаганда өзгөчө маани берген. Рамазан деген өзү бул арабча сөз. Булду кыргызчага сөздүктө которгондо бул өрттөп күл кылганды айтат Рамазан деп. Мындайча айтканда адамдын күнөөсүн жок кылып берет деген сөз да булчу. Ушундай дем Рамазан деп ысыкта өрттөп жок кылып, күл кылып, эч нерсесин калтырбагандай бул айдын касиети менен мусулман бенде билип билбестен кылган кетирген кемчилик ката күнөөлөрүн ушундай өрттөп жок кылып бергендей күйгүзүп Рамазан айы жок кылып берет экен да. Бул эми ушу. Ал эми Рамазан айдын касиетине өзүнчө токтосок, орозо дегендин өзүнүн пайдасына өзүнчө токтосок, бул айдыкы мисалы бир мечиттин өзүнүн бир эмеси бар да, касиети бар. Мечиттин ичинде кылынган иштердин, амалдардын, намаз окуу болсун, зикир чалуу болсун, Кур'ан окуу болсун, адеп ахлакты үйрөнүү болсун, дуа кылуу болсун, алар өзүнчө да. Кудум ушундай эле Рамазан ай
жалпысынан ала турган болсок, жараткан Алла Тааламдын бир кандай десем өзгөчө мээримдүүлүгүн чачкан ай. Асмандан түшкөн 4 китеп: Таурат, Забур, Инжил, акыркысы китеп Кур'ан. 4-өө тең Рамазан айда түшкөн. Пайгамбарчылыктарды Алла Таалам Рамазан айда берген. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга дагы мынакей ааламды мээрими болуп жиберилген Алла Таала Рамазан айда пайгамбарчылык берди да. Рамазан айдын касиети ушундай экен. Мынакей биринчи Рамазан күндө Алла Таалам бейиштин бардык эшиктерин буйрук берет экен: ачкыла, аягына чейин бирөө дагы жабылбайт. Дозоктун эшиктерин жапкыла, аягына чейин бирөөсү ачылбайт. Тоң моюн чоң шайтандардын бардыгын кишендеп койгула, байлап салгыла. Эмне үчүн? Ушу бенделерими азгыртып көп күнөө кылдырып деле, эми буларга мүмкүнчүлүк болсун, Алла Тааладан кечирим сурап. Шайтандын азгырыгы алсыраганда бул кулчулдуктун күчү жанданат экен да. Мынакей ушундан улам Алла субханаху ва таала мүмкүнчүлүк берип атат. Бир риваятта келет, асмандардын эшиги ачылат, бир риваятта келет, жакшылыктардын эшиги ачылат дейт. Кандай болбосун, Рамазан айдын касиети ушундай. Былтыркы Рамазан айдан быйылкы Рамазан айга чейин кемчилдик, ката күнөөлөрдүн Алла Таалам кечире берет экен, урматынан, Рамазан айдын урматынан. Бул ай тирүүлөргө дагы, өлүктөргө дагы таасири чоң да, өтө чоң. Тирүүлөргө го Алла Таалам Кур'анда айтат: "Шахр Рамадан унзила фихи Кур'ан худан линнас". Бул тирүү жашаган адамдардын бардыгына туура жолду көрсөтүү үчүн, жашоонун туура жолдомосун берүү үчүн Алла Таала Рамазан айда Кур'ани Каримди түшүрдү. Бай болсун, кембагал болсун, эркек болсун, аял, жаш, карыя, кул, бадыша айырмасы жок. Алла Таалам ушундай адам кандай жашаш керек, адамды касиеттен өтпөстөн, мисалы айван, шайтан болуп кетпестен ушуга Кур'ани Каримди берди. Өлүктөргө кандай таасири бар? Өлүктөргө Алла Таалам ооз ачар убагында күн сайын 60 миң дозокко түшүп калган мусулмандар күнөөлөрүнүн себебинен ошолорду куткарып чыгарып турат экен да. Эң аягында болсо, жалпысынан күн сайын канчаны чыгарган болсо, мынакей 30 күн болсо, 30ду 60 миңге көбөйтсөңүз канча болот? Ошончосун чыгарат экен акыркы күнү. Бул деген дозоктогу от жеңилдеп атса, дозоктун отунан куткарып атса, өлүктөр эңсейт экен да, өткөндөрчү. Рамазан ай келсе экен тезирак депчи. Ушуда даражабыз көтөрүлөт эле, рахматы болот эле деп. Мынакей Рамазан айдын ушундай куттуу, улуу касиеттери бар. Эми орозо тутуу боло турган болсо, жөнөкөй эле өзү орозо туткан киши ден соолукта болот. Пайгамбарыбыз айткан: "Суму тасуху", орозо тутуп жүргүлө, ден соолукта болосуңар деген да. Бул орозо мындай экен да. Буну соом деп коет арабтар. Соом деп коет. Соом деген өзүн кармаганды айтат. Эмнеден кармаганды? Жегенден, ичкенден, адал ак никесиндеги жубайына жакындагандан, таңдан тартып күн батканга чейин өзүн кармаганды айтат да. Чыныгы орозонун акыйкаты, ал бардык күнөөлөрдөн өзүн токтотконду айтат экен да. Көзүбүз, алкымыбыз, тилибиз, кулагыбыз, колубуз, жүрөгүбүз, бутубуз дегендей, ичи бул ашказандын эле орозосу эмес экен да. Бүткүл дененики. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ар бир нерсенин зекети бар" дейт. Тазалануусу бар да. Ал эми дененин зекети болсо, бул орозо экен да. Дененин зекети орозо. Ушундай орозонун касиети Пайгамбарыбыз бир хадисте айткан, мындай деген: "Бул орозо туткан кишинин уйкусу ибадат. Уктаса дагы ибадат экен да. Унчукпай жүргөнү тасбих дейт. Бул дегени субханалла дегенге сооп канча берилет? Мына бул жер менен асмандын ортосундагы бош мейкиндик бар эмеспи? Пайгамбарыбыз ушуга толтуруп сооп берилет деген да. Тасбихге бир субханалла десеңиз, мааниси кандай? Алла Таала бардык айыптан таза, аруу зат деген сөз. Бул унчукпай жүрсө, орозо туткан киши, ошонусу тасбих экен. Ырыскысына береке болот экен. Дуасы кабыл болот экен. Мына карабайсызбы? Жөнөкөй эле орозонун касиети бул. Орозо туткандарды Алла субханаху ва таала ас-саимин ва саимат деп мактаган. Орозо туткан эркектер жана орозо туткан аялдар. Буларга Алла жараткан Алла Таала кечиримдүүлүгүн убада кылган жана улуу соопту убада кылган деп Кур'ани Каримде мусулман эркек менен мусулман аялдын 10 сыпат айтылат. Ошонун бирөөсү орозо тутуучу эркектер жана орозо туткан аялдар. Бул Мухаммад пайгамбардын үммөтүнө эле чектелген эмес орозо тутуу. Бизде мурункулар да орозо туткан. Алардын орозосу түнү күнү болгон. Бир айтып кетейин, эстегенде көбүнчө азыр мына жерде айтылбай калат. Исламда башында орозо дагы түнү күнү болчу. Акырын андан кийин азыр эми түндөсү биз кармабайбыз, күндүзү кармайбыз. Кийин кандай болду? Мисалы бир жол тамак жесе, уктап
кайра туруп жегенге уруксат эмес эле, убактысы болсо дагы. Андан кийин анан барып туруп, анан кийин мейли эми убакыт күн баткандан тартып таң атканга чейин канча уктап турасыз, тамак жей берсеңиз болот деп уруксат берилген. Ушунчалык жеңилдик кылган. Эгерде чын айта турган болсок, бул сыноо да. Болбосо ошо тамакты күн баткандан кийин эле жеп атабыз. Түн менен күндө эле албаштырып койду. Бирок Алла Таала сынап атат да, кана менин каалоомду аткарабы же өзүнүн каалоосу, напсисинин каалоосун аткарабы? Сыноо ушул жерде турат. Ошон үчүн бул орозону Алла Таала мен үчүн деген. Адам баласынын кандай гана жакшы амалдары болбосун, ал өзү үчүн, орозосу мен үчүн деген. Орозонун сообун өзүм. Орозонун сообун мен өзүм берем. Бир немеде бар. Ва ана адзибихи, же болбосо ана удзабихи. Мааниси кандай? Биздеги араб грамматикасына салганда мындай да, орозонун сообун мен өзүм гана беремин, же болбосо орозонун сообу мен өзүммүн. Башка баардык ата энеге жакшы мамиле кылдыңыз, кызмат кылдыңыз, жылмайып койдуңуз, мусулманга жол көрсөтүп койдуңуз, суу чыгарып койдуңуз, жол салып койдуңуз, намаз окудуңуз, медресе салдыңыз, кайрымдуулук бирөөнүн курсанын тойгоздуңуз, чын сүйлөдүңүз, адилеттүү чечтиңиз, кандай болбосун, бунун соопторун баардыгын жараткан Алла берет. Ар бир кыпындай кылган жакшылыктын сообун сөзсүз берет. Бирок буну периштелер аркылуу берет экен да. Түздөн түз эмес, периштелер аркылуу. А орозонукун Алла түздөн түз өзү берет экен да. Көрбөйсүзбү канчалык касиеттүү. Ошондуктан мынау орозонун улуу сооптор бар. Эми Рамазан айдагы орозо бул фарыз. Башка айдагы орозолор бул сүннөт, нафилдер. Пайгамбарыбыз айткан: "Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dambi." Ким иман жана ихтисаб менен орозо тутса, мааниси кандай? Иман дегени мындай. Бул бир периште же пайгамбардын айтканы эмес. Бул жараткан Алла Тааланын буйруганы. Ушуга биз иман келтирип, бекем ишенип орозо кармайбыз. Бул парызды ким кылды? Алла кылды. Мага жашоо берген, мага көз берген, мага ырыскы берип, ааламды контроль кылып турган улуу Алла Тааланын парызы. Ушуга иман келтирип, экинчиси ихтисабан дегени сооп үмүт кылып, жараткан Алла сооп берет деп, ушундай үмүт кылып кармаса, мурунку бардык күнөөлөрү кечирилет деп атпайбы пайгамбарыбыз? Демек биз эки шарт менен орозо кармашыбыз керек экен. Биринчи иман менен жараткан Алланын буйругу деп ишенип, экинчиси жараткан Алладан тартылата бериле турган белектерди үмүт кылып, соопторду үмүт кылып, ошо менен кармашыбыз керек да. Кандай сооп? Мисалы бир эле айтайын, азыр орозо тутканда чаңкайбыз. Өзгөчө мына азыр ысык күндөр. Ушул чаңкаганга чыдаса, өлүмдүн учурунда чаңкагандан жана ахиреттин чаңкоосунан Алла сактайт экен да. Бул өлүмдүн чаңкоосу оңой эмес экен. Ооз кургап калганда өтө оор дейт. Калганда көрөсүздөр го, адам узатып атканда, маркум узатканда оозу кургап калат. Океандай суу берсең дагы чаңкоосу канбайт. Бул дүйнөнүн чаңкоосу ошончолук. Тиги дүйнөнүн дозоктун чаңкоосун айтпайм. Эми ким жараткан Алла Тааланын буйругу деп сооп үмүт кылып, ошол келе жаткан ушундай оор чаңкоолордон сактасын десе, бул кичинекей чаңкоого чыдап коюш керек да. Түшүнүктүү. Ушул мусулмандын негизги 5 парыз бар эмеспи? Ушул келиме, анан ушул өзгөчө бардык ушул 5 парыздын ичинен өзгөчөлөрүнүн бири ушул орозо кармоо болуп турат. Анан жараткан Аллахтын ушул орозону 5 парыздын ичине киргизүүсү, орозо кармоону буйруганы, мунун аркасында кандай бир сыр жатат? Ушу негизги 5 парыздын ичинде маанилүү парыз катары турат да. 5 парыздын бирөөсү өзүңүз айткандай исламдын түркүтөрүнүн бири. Себеп мындай да, биздин кээ бир ибадаттарыбыз бар, ал тилге байланыштуу. Кээ бир ибадаттар бар, денеге байланыштуу. Кээ бир ибадаттарыбыз бар, мал, каражатка байланыштуу. Алла Таала ушундай кылып койгон. Мисалы, ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах, бул тилге байланыштуу ибадат. Намаз денеге. Буга акча-пакча кереги жок дене менен. Орозонуку да денеге байланыштуу. Ал эми зекеттик болсо жалгыз акчага байланыштуу. Ажылык болсо акча жана денеге байланыштуу. Орозону эми Алла субханаху ва таала мына айвандар орозо тутпайт да. Алар орозо тутпайт. Бизден мурунку шарияттарда орозо тутканда алар сүйлөгөндөн да орозо тутат эле. Кандай ал? Мындай да, сөз сүйлөсөң ооз ачылып калат. Орозо бузулуп калат да. Биз азыр ушактап атсак дагы орозобуз бузулбай атпайбы? Мурдагылар адал сөз сүйлөсө бузулуп калат эле. Мухаммад пайгамбардын үммөтү адал эмес, арам сөз сүйлөсө бузулбай. Алдап койсо, жалган айтып койсо, же болбосо да ушуну ушактаса, жала жапса,
Бирок алымдар айткан, кээ бирлери бузулуп калат дегенге чейин барган. Ким ошол орозо тутуп ушактаса, гыйбат кылса, орозосу бузулуп калат деп имам Мужахид рахматуллахи алейхи айткан да. Бирок көпчүлүгүнүн ою боюнча орозо бузулбайт, бирок орозонун акыйкатына жетпейт буга. Эгерде кимде мынакей азыр бүгүн бисмилла деп баштадык, кимде ушул орозонун акыйкатын билем десе, мен чыныгы соопко жетем деп ойлосо, ийгилик ошо Алла Тааладан белекти толук алам десе, анда тилди ушактан токтотуш керек. Бирөөнү ошо айыптагандан, бирөөнү акарат кылгандан, бирөөнү кемсинткенден, бирөөнү алдагандан, тили бирөөгө жала жапкандан тилди ошону токтотсо, мына ушунун орозосу орозо. А мурункуларга азыркы айтып кеткендей, жакшы сөз сүйлөсө ооз ачылып калат эле. Ошондуктан мынакей орозонун касиети ушул жерде турат да. Демек бул ибадат Адам алейхиссаламдан бери келе жаткан ибадат. Бул Мухаммад пайгамбарыбызга эле эмес, албетте пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө Алла Таала жеңилчилик берип, мынакей орозого айткан: "Алейкум бис-саум фа иннаху ла мисла лаху". Силер орозо тутканды бекем кармагыла, мейли Рамазанда болсун, башка айда болсун, анткени буга тең келген сооптуу амал жок деген да. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху дагы жакшы бир сөзү бар. Бул орозонун алгачкы 10 күндүгү мээрим, ортосундагы 10 күндүгү кечирим, ал эми акыркы 10 күндүгү бул тозоктон куткаруу деп. Ушунун маани маңызын ачыктап берсеңиз, эмне себептен ушундай деп айтылган? Адам баласы жараткан Алланын мээримдүүлүгү менен жашап атабыз да. Жараткан Алла Тааланын мээримдүүлүгү болбосо, бул күн чыкпайт эле, жамгыр жаабайт эле, жерден ырыскылар чыкпайт эле. Мээримдүүлүгү болбосо, биздин ата-энебиз төрөт учурда бизди таштап кетет эле. Кур'ан-ы Карим пайгамбарыбыз хадисинде келет, жараткан Алла Тааланын 100, Алла Тааланын мээримдүүлүгү 100 деп айткан да. Анын бирөөнү жер бетине бөлүп берген дейт. Ошонун берекесинен жырткычтар дагы балдарына мээримдүүлүк кылат дейт. Жылан дагы, арстан дагы баласына мээримдүүлүгү бар да. Ошо бирөөнү бөлүп берген дейт да. 99-ун Алла Таала ахиретке коюп койгон. Аны ким ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп барса, ошого насип болот. Мына ошонун бир чекесин көрсөткөнгө Алла Таала Рамазан айында мээримдүүлүкүн берип атат, чачып атат. Мээримдүүлүк кандай? Мен сизге жакшы сөз сүйлөсөм, сиз мага жакшы сүйлөсөңүз, bundan өткөн мээримдүүлүк барбы? Мен сиздин кемчилигиңизди кечирсем, сиз менин кемчилигиңизди кечирсеңиз, bundan өткөн мээримдүүлүк барбы? Мен сиздин курсаңызда тойгозуп, сооп алып атсам, сиз менин бергенимди жеп сооп алып атсаңыз, bundan өткөн мээримдүүлүк барбы? Бул ушундай бир мээримдүүлүгү да, эмичи? Ортоңкусу эме айтып атканы кечиримдүүлүк деп. Бул дүйнөнүн бакыты адамдын күнөөсүн кечирилүүсү. Бул дүйнөнүн бакыты сулуулукта эмес, байлыкта, бийликте эмес, көп жашаган, көп балалуу, перзенттүү аларда эмес. Бул дүйнөнүн бакыты адам баласынын күнөөсүнүн кечирилүүсү. Күнөө кечирилбей барып калса, тиякта башкача. Ал жакта мисалы ар бир нерсени жуй турган нерсеси бар. Ар бир нерсени жуй турган нерсеси бар. Тиякта күнөөнү кечирип адамды тазалай турган нерсе ал от эле болот экен да. Оттон башка тазалай турган нерсе жок экен. Ошондуктан бул дүйнөдө күнөө кечирилсе, мына ушул бакыт. Кур'анда Алла Таала айткан: "Фаман зухсиха анин-нар ва удхила жанна факад фаз". Ким дозоктун отунан куткарылып бейишке киргизилсе, ушул бактылуу деген. Демек күнөөнүн кечирилүүсү бул улуу бул чоң нерсе. Анткени биз жараткан Алланын бендесибиз, канча деген баш ийбестик кылдык, туура эмес нерселерди кылып коебуз, билбей кылабыз. Ушул Рамазан айы пайгамбарыбыз айтат, Рамазан айында мусулмандын күнөөсү кечирилбесе, анда качан дейт да. Анда качан айтчы мага деген сөз да. Качан кечирилет анан? Эгерде ушул айда кечирилбесе дейт да. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Жабраил периште дуа кылган. Пайгамбарыбыз амин деп ошону тастыктаган. 3 ирет. Минбарга чыгып атканда, биринчи тепкичке чыкканда амин деди, экинчи тепкичке чыкканда амин деди, үчүнчү тепкичке чыкканда дагы амин деди. Эми Жабраил периште көрүнбөйт да. Пайгамбарыбызга көрүнөт. Бул жакта турган сахабалар таң калып сурады: "Я Расулаллах, сиз эч бул күнгө чейин болбогон бир жаңылык, таң калыштуу бир нерсени көрсөттүңүз го. Бул эмне? Амин, амин, амин деп 3 тепкичте тең жогору көтөрүлүп баратасыз. Амин, амин, амин деп баратасыз. Амин деген кабыл кыл деген сөз. Пайгамбарыбыз айтып берди. Жабраил периште келди дагы айтты дейт. Кимдин ата-энеси болсо, же экөөнүн бирөөсү болсо, аларга кызмат кылып туруп бейишке кире албаса, жараткан Алланын рахматынан үзүлсүн. Жараткан Алла Тааланын
рахматынан, мейірімінен құр қалсын дегенде, ушуну Жабраил периште дуа кылганда Мухаммад пайгамбарыбыз амин деп койду да. Караңыз. Экинчиси, Рамазан айы келип туруп күнөөсү кечирилбесе, ошол адамдын жараткан Алланын мейриминен үзүлсүн, рахматынан узак болсун деди пайгамбарыбыз амин деп койду. Үчүнчүсү, менин атым аталганда мага салават айтылбаса, ошол адам дагы жараткан Алланын мейриминен үзүлсүн, узак болсун деди эле пайгамбарыбыз амин деп койду. Бул жерде 3 сабак алдык. Ушул жерде 3 сабак. Биринчиси, ата-энебизге кызмат кылып, бейишке татыктуу болойлу. Экинчиси, Рамазан айда жараткан Алла менен байланышып, күнөөлөрүбүздөн кечирим сурап, күнөөлөрүбүздөн арылып, таза болойлу. Үчүнчүсү, пайгамбарыбыздын аты аталганда ааламды мейримине салават жолдоп коелу. Саллаллаху алейхи ва саллям, бул эң кыскасы. Жол болсо намаздын ичиндеги салават менен. Мына ушунда турат, жараткан Алла Тааламдын баягы улуу айын биринчиси мейримдүүлүк, экинчиси кечиримдүүлүк деп атканы. Кадыр түндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, кадыр түндө Рамазан айда да Айша энебизге айтканда, Айша энебиз сурады: "Я Расулалла, эгерде кадыр түн мага туш келип калса, жаратканым мага насип кылса, кайсы дуаны кылайын?" деди да. Кайсы дуаны, эмнени сурайын ошол убакта? Мага эң керектүү, бул дүйнө ахиретте эң керектүү эмне, ошону сурап калайын дегенде, пайгамбарыбыз Айша энебизге таалим берди, үйрөттү. Айша мынандай деп дуа кыл деди: "Аллахумма иннака афувун, тухиббул афва фа'фу анни." Я Алла, сен кечиримдүүсүң. Кечиргенди жакшы көрөсүң. Андыктан мени кечиргин деп. Мынакей. Көрбөйсүзбү? Ошондой пайгамбарыбыз ким? Айша энебиз момундардын энеси. Диндин 3/1 бөлүгү бизге өткөн. Ушундай машаалла пайгамбарыбыз Айша энебиздин көкүрөгүндө, Айша энебиздин үйүндө жан берген. Ким эмнени үйрөтүп атат? Кечиримдүүлүктү үйрөтүп атат. Демек биз Рамазан айда өзүбүз үчүн, ата-энебиз үчүн, бир туугандарыбыз үчүн, жалпы кыргызстандыктар үчүн, ааламдагы мусулмандардын баары, тирүүлөрүнө да, өткөндөрүнө дагы кечирим сурашыбыз керек. Жараткан Алла Тааладан кечирим сурай турган мынакей ай. Үчүнчүсү болсо дозоктон отка этко менен нар, 3-10 күнү дозоктон боштондук, дозоктон куткаруу, дозоктон деген. Эми дозокто билесиз, бул оңой нерсе эмес. Алла Таалам ошо баарыбызды сактасын. Жараткан Алла Тааламдан ошол 4 нерсени көп сурагыла деп пайгамбарыбыз айткан: Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах, андан кийин астагфируллах, андан кийин бейишти сурагыла, асалукал жанна ва ауду бика минан нар, дозоктон пана тилегиле деген да. Рамазанда эң көп кыла турган иштер ушул. Ушулардын азыркы айтып аткандай, дозоктон куткаргын я Алла, бизди куткаргын, ата-энебизди, анткени дозоктун отуну инсандар жана таштар болот экен да. Алар отуну мындай көң, же болбосо мындай газ, көмүр, жыгач болбойт. Вакуду ханнасу вал хижара. Алардын ошо отуну адамдар жана дозоктун отуну. Ошол таштан болот. Ушундан сактасын. Мына ушул 3 бөлүккө бөлгөндүн мааниси ушул жерде жатат. Түшүнүктүү. Сизге ырайшылык билдиребиз. Биздин ушул программабызды даярдап алып чыгууда, жалпы элибизге ушул ыйык Рамазан айында биз дагы сооп алып калалы деп жакшы ниеттүүлүк кылып, Бурана Грант курулуш компаниясы мекендештерибиз менен биргеликте өздөрүнүн демөөрчүлүгүн көрсөтүп жатат. Азыр аталган компаниянын кыскача бир жарнамасына кезек берсек. Кроме кинотеатра, в жилом комплексе Бурана Пэлас для горожан будут доступны летняя терраса с панорамным видом, детская игровая площадка в свободной от автомобилей зоне и двухуровневый подземный паркинг, оснащенный датчиком контроля состояния воздушной среды и пожарной сигнализацией. Жилой комплекс Бурана Пэлас – это престиж и высочайший уровень комфорта современной жизни рядом с историей. Урматтуу шеф, сизге рахмат. Чоң жардам бердиңиз. Бул жакшылыгыңызды унутпайбыз. Анан жерде калтырбайбыз. Эч нерсе эмес. Силердей ишкер жигиттерге ар дайым колдоо көрсөтөбүз. Документиңерди турлап келиңиздер. Болду. Эми курайка бата жүрбөйт дегендей муну алып коюңуз. Анан дагы болот. Мындай кылбаңыз. Биз колубуздан эмне келсе ошону гана кылабыз. Калганын баары мыйзамдын талабына жараша болот. Сиз мени түшүнбөй калдыңыз окшойт. Бул жана бүтпөй аткан иштерди бүтүргөнгө аз десеңиз дагы кошолу, азыр деле берем. Сиз мени тааныбайт окшойсуз. Мен мыйзамдын чегинде гана иш алып барам. Же эмне, акча берип койсун иштин баары бүтөт дейсизби? Орозонун улуу күнүндө
ушундай кылганыңыз жакшыбы? Ой, кечиресиз. Мен аны билбей калып турмун. Сизге чейин ушинтип эле бүтүрүп койчубуз. Чай үстүндө барып сүйлөшсөк кантет. Мен орозомун. Акыркы сөздү айтайын. Документиңизди турлап келиңиз. Жакшы барыңыз. Ой, аксакал. Балким. Жакшы барыңыз. Жакшы. Не болду? Не болду? Жумуш бүтпөйбү? Эмне дейт? Кол койдубу? Кызыктай кишкене. Мен орозомун дейт го. Эмне кылабыз? Кантип бүтүрөбүз эми? Акмак десе. Мунун башка жолун табабыз. Айланабыз бизге. Макул. Калп айтып, жалган сөздөр менен алектенүүнү койбогон адамдын жеп ичкенден гана тыйылып, орозо кармадым дегенине Алла Таала муктаж эмес. Кечинде ооз ачканда мөмө жемиштерди эле жеш керек болуп калды. Ооба, мен 10 күндүн ичинде 2 килограмм арыктадым элестет. 2 килограммбы? Карасаң кебетесиң. Ысыкта бала чакасы менен жүдө үйүндө эле отурбайбы десең? Күйөөсүнөн да ажырашкан неме го? Уялсаң болот. Орозо кармап да ушинтип айтасың. Кармаган орозоңдун соогу каяка кетти? Мен билбейм, мен жөнүн айтып койдум, ал менин ишим канча. Не бир орозо кармагандар бар. Аларга орозосунан суусоо менен ачкалыктан башка эч кандай пайда жок. Кудайым-ай, токуна албай калбадымбы? Сабыр берсе. Түй, ата ушул эле жеп берди эле. Кандай немесик сен? Кечирип коюңуз. Көзүм карайлап карабайсызбы? Сүзүп албадым, кечирип коюңуз эми мени. Ысыктын күнү өзүң жүдөп келатканда бул эмне кылганың я? Карабайсың, көз барбы, көз? Орозонун күнү эми ачууланбаңыз, бир ачууңузду бага бериңиз. Мен атайын кылган жокмун, кокусуптан болуп кетти. Орозоңду качы, тур, гай чакыр. Жакчасын бер. Силерден бирөөңөр орозо кармаган болсо, жаман айтпасын. Одоно сөз айтып кыйкырбасын. Бирөөлөр ага жаман айтса, же аны менен урушмакчы болсо, ага жөн гана мен орозомун десин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 24 ТВ телеканалындагы Куттуу Орозо программасын көрүп жатасыздар. Дагы бир жолу жалпыңыздарды ыйык Рамазан айы менен куттуктайлы. Биз бүгүн ушул ыйык Рамазан айынын маани маңызы, орозонун маани маңызы тууралуу кеп куруп жатабыз. Студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи Максат Ажы Токтомушев. Максат Ажы, кийинки суроого өтсөк, ушул экинчи бөлүмдү баштап жатып мен баягы намаздын мусулмандарга кантип буйрук катары берилгени тууралуу бардыгыбызга мираж кечеден түшкөн маалыматтар бар. Ал эми ушул орозо кандайча жолдор менен буйрук берилип, дагы ошол 30 күндүк орозого анын ичиндеги шарттар кандайча бир жолдор менен бизге келген? Жакшы, рахмат. Өзү мен мурда айтып кеткендей, бизге чейинки үммөттөр дагы орозо кармап келген да. Бизге чейинки дагы пайгамбарлар орозо кармаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям улуу көчүүсүн жасаганда, хижрат деп коебуз, Меккеден Мадинага келгенде, Мадинада жөөттөр бар эле. Жөөттөр, еврейлер жашайт эле. Алар Мухаррам айынын 10-чу Ашура деп коет. Ошол күнү орозо кармайт экен да. Эмне үчүн кармайсыңар деп сураса, алар айтышты пайгамбарыбызга, бул күнү жараткан Алла Таала Муса пайгамбарды жана өзүнүн коомун Фираундун зулумдугунан куткарган күн деди. Ошого шүгүр кылып, Муса пайгамбар ошо кармап келишкен, биз да ошондон улам кармайбыз деди да. Фираунду Алла Тааламыз сууга чөктүрүп, аскерлери менен Муса пайгамбарды жана коомун Алла Таалам куткарган күн 10-чу Мухаррам. Ашура деп коет, ошол күнгө шүгүр кылып биз орозо кармайбыз деди да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, силерге караганда биз акылууракпыз деп пайгамбарыбыз ошондон улам айтканы, мынакей биз Ашураны кармап, сүннөт катары кармап келишкен да, орозонуч. Ал убакта милдеттүү эле деп айтат пайгамбарыбызга. Кийин ана Рамазан айында мына орозо парыздыгы түшкөндө, экинчи хижриде, хижрат кылып көчүп келгенде Мадинага, Алла субханаху ва тааладан өкүм келди. Я айюхаллазина аману
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Iman keltirgenler, sizlerge parız kılındı. Ramazan ayda oruza karmao parız kılındı. Sizlerge de murdağılarga dağı parız kılınganday. Degeni biz bildik, ayat düştü da. Ne üçün maksatını aytты Allah Taala? La'allakum tattaqun. Oruza karmao'nun maksatı жөн ачка жүрө берип, же болбосо ден соолук, же болбосо дагы чөндөкө экономика, же болбосо адам өзүнүн кызыкчылыгы андай эмес экен да. Максатын айтат, таква пайда болсун сиздердин жүрөгүңөрдө. Күнөөлөрдөн токтотуу үчүн. Күнөөлөрдөн токтотуу үчүн. Ошон үчүн мына таква деп коет. Күнөөлөрдү таштагыла. Мен силерге ошо мүмкүнчүлүк берип атам. Ороза аркылуу бунун натыйжасы, бунун жемиши, жыйынтыгы деп айтсак деле болот. Берекеси деп айтсак да таква. Эгерде биз орозо тутуп туруп, орозо бүткөндөн кийин мен ушактан токтотсом, өзүмү арам жегенден токтосом, бирөөнү акарат кылып, кемсинтип, текеберлик кылгандан токтосом, көрө албастык кылып, ичи тардык кылып, кара ниеттиктен токтосом, кек сактап, өч алам деген жаман ойдон токтосом, андан сырткары бар күнөөлөр бар. Кандай уурулук, кумар ойноо жана башка. Анда мынакей орозонун максаты ишке ашты десек болот да. Демек, урматтуу мына теле көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, биздеги азыр Кыргызстанда мына 5 миллион калк болсо, орозо кармасак, максаты ушу 1 айдын ичинде оңолсок болот экен да. Эмне үчүн 1 айдын ичинде баардык уруш, жаңжал, тартыш, талаш тартыш, эмне деп коет, келишпестик ушулардын баардыгын жоюп, Алла менен болгон мамилени оңдоп, бенде менен дагы. Ушул аят түшкөн. Ушул аяттан улам, андан кийин Ашураныкы сүннөт бойдон калды дагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айда орозо тутууну фарыз кылып, сахабалар, эркектер, аялдар ошодон бери мынакей бүгүн азыр 1440 хижри, демек 1438 жыл болду Рамазан айда орозо тутуу фарыз кылынгандыгы. Тууралуу. Мына ошол ыйык Рамазан айында сооптор эселеп берилет дейт эмеспи? Ушунчалык көп сооптор, буга чейин бир ибадат кылсаң бир сооп болсо, бул ыйык Рамазан айында ушунчалык сооптор көп. Өзүңүз жогоруда айткандай, жараткан Аллах асман эшиктерин, мээрим эшиктерин ушунчалык ачат деп. Анан ушул мээримдерден, сооптордон биз кур калып калбаш үчүн ыйык Рамазан айын кантип туура өткөрүшүбүз керек? Жакшы суроо. Бул өзү бул ай ибадаттын сезону, сооптун сезону десек жакшы болот да. Ар бир нерсенин өзүнүн сезону бар го. Бул айдагы ушу ибадат менен сооптун сезону да. Буга эң биринчиден көбүрөөк убакытты Кур'ан-ы Каримге беришибиз керек. Анткени бул ай Кур'ан түшкөн ай, Кур'андын айы. Кур'анды баягы биз азыр көп эле арабча окуп калды. Арабча окуп, арабча окуй албаса, мейли кыргызча деле окусун. Орусча, өзбекче, кайсы тилде өзү оңой түшүнсө окусун. Бирок арабча окуганга жетиш керек. Куранды түшүнүп дагы, түшүнбөй дагы окуса деле Аллага жакындай берет. Ошого сооп бериле берет. Ар бир тамгага 10 сооп берилет. Бир сооп жер менен асман ортосунда мекендикке батпайт. Сиз өзүңүз айтып кеткендей, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан берекелүү сөзү бар. Бул айдагы фарыз башка айдагы 70 фарызга барабар деген да. 70 эсе. 70 эсе. Ал эми нафил деп коет. Нафил дегени милдеттүү эмес да. Булар фарыздын даражасындай, фарызга берилгендей сооп берилет деген да. Демек бул ушундай касиеттүү сооп төгүлгөн айда биринчи Кур'ан-ы Каримге берсек, экинчиден зикирлеге. Зикирде аз айтып кеттик, ла иляха иллаллах, Мухаммаду расулуллах, астагфируллах, ушуларга субханаллах, ушуларга зикирлерге. Үчүнчүдөн көбүрөөк намаз окуганга. Ошон үчүн таравих берип атат Алла Таала бизге кечинде 20 рекет таравих берди. 40 саждасы бар. Ар бир саждада 1500 сооп жазылат. Ар бир саждада мейли күндүзү болсун, түндөсү болсун, жараткан Алла Таала бейиштен бир кан сарай берет. Ал кан сарайдын 60 000 эшиги болгондо да кызыл якуттан. Ушунчалык эми Алла субханаху ва таала сооп берип атат. Буга биз дагы кандай кылсак жакшы болот дейли. Сөзсүз туугандарды зыярат кылуу. Сөзсүз оозачарлык кылганга аракет кылуу. Ким оозаштырса дейт пайгамбарыбыз, анын күнөөсү кечирилет. Орозо туткандын сообунан эч бир кемчиликсиз сооп алат. Жараткан Алла Таала дозоктон куткарат деген 3 фазилети келген да, пайдасы келген. Ошого анан сахабалар айтпадыбы, биз баарыбызда мүмкүнчүлүк жок да, бирөөнүн курсагын тойгозуп оозаштыра албайбыз депчи. Пайгамбарыбыз айтты, буну Алла Таала бир уртам суу менен деле аштырсаңар,
бир утам сүт менен же бир курма менен ошого деле бере берет деди да. Демек бул кайрымдуулук акцияга баарыбыз катышсак болот экен да. Суу берип, курма берип, сүт берип дегендей ооз ачтырып, эгерде курсагын тойгозуп койсок ал улуу сооп болот. Демек ушулар менен өзгөчө ибадатка көңүл бурушубуз керек экен, анан кечиримдүүлүккө көңүл бурушубуз керек экен, анан кийин ушу эң негизгиси тилди контролдосок баардыгы контроль болот. Башкача айтканда аябай бир инвестиция кыла турган убакыт келип олтурган экен. Кудайым буюрса ошол ыйманыбызга жакшы бир акыретибизге бир жакшынакай кызмат кыла турган убакытты Кудайым бардыгыбызды туура өткөрүштү насип кылсын. Ооз ачуу деп калдыңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, 3 адамдын дуасы кайтарымсыз сөзсүз кабыл болот. Бири адилеттүү падышанын, экинчиси зулум чеккен адамдын, үчүнчүсү ушул таң эрте, таң атып, күн батканга чейин ачка жүрүп, жараткандын алдында ибадат кылып, акыры ошол соңку мүнөттөрдө жараткан алдында бир ооз ачарда дуа кылган инсандын дуасы сөзсүз кабыл болот деген экен да. Кудайым ошол бардык бүгүн ооз ачаарда дуа кылган дуаларды кабыл кылсын. Анан ушу ооз ачуу деп калдык, сиз жогоруда ооз ачуу деп калдыңыз, бир курма менен дагы деп. Кандай инсандарга, кандай жерлерде, кандай жерлерге барып ооз ачырса дагы жакшы болот. Себеби соңку учурда билесиз, акыркы жылдары кафе ресторандардын баардыгы ооз ачууга өтүп калат Рамазан айында. Барып айылдарда мечиттерге, тууган урукка, айылдаш туугандарга ачыргандар көп болуп атат. Негизи дагы ушул жерден сиздин кеңеш сунушуңуз кандай болот ушул жерде? Анан кечиресиз, баягы кафе ресторан деп калдык, спирт ичимдиктерди ушунчалык майрам кылып аткан жерлер дагы аябай ыйык Рамазан айына башкача нукка бөлүнүп кетип атат. Ушуларга бир насаат айтып өтсөңүз сиз. Рахмат, жакшы неме бердиңиз. Өзү ислам дини беришендүүлүктүн, башка адамдардын кажетин бүтүргөндү чакырган дин да. Ошонун бирөөсү Рамазан айда өзгөчө орозо туткандардын дуасын алам деген киши ооз ачтырса ман фаттара саиман дейт. Бул жерде Пайгамбарыбыз айткан жок, кембагалдарга ооз ачтырса деп. Кээде суроо коюп атпайбы? Ай депутаттарды, байларды чакырат анда ооз ачтырып атат. Булар Аябай чоң маселе болуп атат. Булар азыркылар мындай упай топтойн деген саясий көз караштагылар ошол багытка алгандар деп. Андай кылып бир чумурткадан кыргыз деген жакшы эмес. Беришиндүүлүк болуп атабы? Ага шүгүр кыла бериш керек. Кайсы ниетинде кылып атат, кыямат күнү Аллага өзү жооп берет. Биз жүрөктү текшерип көрө турган бизде аппарат жок. Кайсы ниетте кылып атат? Ошондуктан ушу элибизди беришиндүүлүккө үгүттөп багыттай берсек, бул өтө пайдалуу болот. Ал эми мына азыркы сиз айтып кеткендей, демек бул жерде бир айта турган нерсе, байга, кембагал, тууган эмес, кимге гана болбосун орозо тутканга ооз ачтырган сөз сооп ала берет. Экинчиси кафе ресторандагылар дагы. Мен көптөн бери билем, көптөгөн кафелерди билем, мына 20 жылдан бери ашык болуп калды да, ушундай кафелер бар. Рамазан айында алар күндүзү тамак бербейт дагы. Ошол мисалы саат 8-де болуп атса, саат 6-да на вынос деп коебуз го, алып чыгып кетет, үйлөрүнө алып барат. Вот ошолор анан кийин алып барып ооз ачтыртат да. Же болбосо азыр сиз айткандай, кайра тескерисинче Рамазандан башка күндөргө кандай берекесин көрүп атышат да. Ошондуктан иншалла мына ичимдиктерди өзү токтотушубуз керек болот. Анан ушундай Рамазан ай, куттуу айды бир кичине касиетинен таасирленип, ушунун нуру дагы бизге тийип калсын, ушунун ушундай куту бизге тийип калсын десек, ичимдиктерди токтотуш керек. Бул деген эми жараткан Алла Тааланын ыйык улуу айында дагы эгерде ушундай аты өчкөр жаман сууну сата турган болсо, жакшылык алып барбайт болот. Ошол эле учурда баягы эгерде бир жаман иштерден тыйылбасаң, сенин намазың толук тура элек деген сөз бар эмеспи? Анан ыйык Рамазан айында да ушунчалык улуу айда дагы ошол эле жаман иштерди тыя албасак, буга эмне себеп? Бул ошол орозобуздун кабыл болбой калганынан бир кабар берип жаткан маселе эмеспи? Жок, бул үмүтсүз болбош керек. Бул мындай деп айтар элем да. Кээ бирлер суроо берип калат. Рамазан айда шайтандар кишенделсе, бирок мына бул дагы эле баягы жинделик ишин токтотпой эле турат го. Жаман адатын таштабайды деген суроолор болуп калат да. Анан мен аларга мындай деп аалымдардын жооптору бар да. 11 ай люлька деп коет го, билесизби? Люлька мындай кылып, мындай кылып ойноп тургандан кой берсеңиз, тегеренет го, токтобойчу. Бир топко чейин тегеренет да. Кудду ушундай шайтан мунун башына минип алган дагы. 11 ай кача деп туруп, азыр өзү кармалып байланган, ада шек жок. Бирок баягынын скоросту ой берип койгондон кийинки скорость кетип атат да дагы. Токтой элек. Токтой элек. Мындан улам Кудай кааласа бирок жакшы үмүттүү болуш керек.
иншалла. Бирок Үмүтсүз шайтандан. сөзсүз жакшылыкка чакырып жамандан кайтарышыбыз керек. Мисалы биз эгерде бирибизге жакшы сөздү айтып жакшылыкка чакыра берсек, ошондо жаман ишти көрсөк, сөз кол менен кайтар, болбосо тил менен, болбосо жүрөк менен жек көр деген да. Жүрөк менен жек көргөнүбүз дагы ыймандын алсыз даражасы. Анткени биз андай жакшы жаман ишке макул эмеспиз. Биз аны ыра көрбөйбүз. Биз аны мындай колдобойбуз ал кылган жаман ишинчи. Деген сөзүбүз да булчу. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо кол менен, болбосо тил менен сөз жамандан кайтарышыбыз керек да. Түшүнүктүү. Рамазан айы бир эле орозо кармап ачка жүрүү эмес, бул ибадаттын айы деп жогоруда өзүңүз да белгилеп өттүңүз. Дагы кандай өзгөчө бир ибадаттар бар бул ыйык Рамазан айынын ичинде? Ибадаттардын эми түрү көп. Жылмайып коюу деле ибадат. Андан сырткары мисалы жол тазалап койсок деле ибадат. Үйдөгүлөргө мисалы тамак аш алып келсек ибадат. Бала чакабыз тарбиясы ибадат. Ибадат аябай бул. Эмеси чоң да, майданы чоң. Эми баягы көп эмеси, кандай десем, дуаны көбүрөөк кылган болсок, зикирди, Куранды көбүрөөк окусак, Имам Азам Абу Ханифа күндүзү Куранды башынан аягына чейин 600 бет окуп койчу экен. Арабчасын. Түндөсү дагы бир хатым. Таравийде дагы бир хатым. Мынакей. Ошон үчүн бул ай Курандын айы. Курандыга көңүл буруп окусак, жөн эле окуй бербей, ичиндеги аятка маани берсек, жана ошол аятка амал кылсак, анан кийин элибизди жакшылыкка чакырып жамандан кайтарсак, бул дагы ибадат. Андан кийин Курсан окусак, бул дагы ибадат. Мынакей 24 саат өткөрө турганга бизге жол бар да. Ушул Рамазан айынын ичинде итикаф деген дагы бар эле. Ушул тууралуу бир жалпы мусулман калкына ачыктап берсеңиз итикаф тууралуу. Кандай шарттары бар? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жыл сайын этикафка отурат эле. Этикаф деп акыркы 10 күндү мечиттин ичине кирип, ошо мечиттин ичинде ибадатка өткөрүүнү айтат да. Мына 20-сы, мына Рамазан айынын 20-сы киргенде мечитке кирип кетиш керек болот да. Мечитке кирип анан ошол кийинки айды, Шаввал айды көргөндөн кийин анан чыгат да. Бул этикаф деп мечиттин ичинде ниет кылып отурууну айтат. Бул сүннөтү муаккада. Араб элдеринде, Меккеде, Мадинада аябай ушуга көңүл бурулат да. Себеп дегендеги этикафтын сообу улуу. Бул учурда башка кандай десем, өзгөчө мүмкүнчүлүк берилет. Көбүрөөк намаз окуганга, зикир кылганга, Куран окуганга, жаман сөздөрдү сүйлөбөгөнгө, жаман жерге барбаганга, жаман адамдарга жолукпаганга, ушундай бир этикафта мүмкүнчүлүк берилет да. Аялдар деле үйлөрүндө этикафка отурса болот. Пайгамбарыбыз мечитте. Тамак жегенде дагы мисалы зарылчык болсо киши жеп кайра чыгыш керек, бирок мечиттин коргонунан чыкпаш керек да. Эшикке чыкса болот, ажатканага чыкса болот. Бирок мечиттин ичинде жатканда да мечиттин ичинде жатышат. Ошол жерде дагы тамак менен эле кажетке чыкканда эле чыкпаса, калганы мечиттин ичинде болот. Ошо этикаф. Анын сообу канчалык деп айтылат? Этикафты бир күндүк этикафтын сообу бул 3 окоп деп коебуз, ич аң дозоктон узак болот дейт. Ал канча десе жер менен асмандын аралыгындай дейт да. Бул сүннөт болуп эсептелет. Бул сүннөт болуп эсептелет. Пайгамбарыбыздын ар бир баскан турган ар бир кадамы өзү бардык адамзатка үлгү эмеспи? Анан бул соопторду көрүшүбүзгө, бул соопторду алышыбызга Кудайым насип кылсын дейли. Эми негизи карап көрсөк, бул Рамазан айында эле эмес, жалпы адамзаттын жашоосу бул жаралуу максаты дагы жаратканды улуктап ибадат кылуу эмеспи? Анан өзгөчө Рамазан айы бул жогоруда сиз айткандай толук бир ибадатка бекем бир кирчү ай болгондуктан бунун ошо ичиндеги сиз айткан кадыр түн тууралуу, таравих намаздар тууралуу дагы кененирээк бир мекендештерибизге башка 30 күн ичинде жеткизгенге аракет кылабыз. Эми сиздин ошо жалпы башкармалык Кыргызстандын муфтияты, биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ошо ыйык Рамазан айына кандай бир даярдыктарды көрүп жатасыздар, кандай элге бир өзгөчө бир мындай иш-чаралар өткөрүлөбү деген бир суроо бар. Рахмат, биздеги Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы жана анын алдындагы түзүмү, структура, хатибият, казият, 3000 тегерегинде мечит бардык медреселерге өзү биз жарым ай мурда эле даярдыгыбызды баштаганбыз. Даярдыгыбызды баштап ушул касиеттүү Рамазан айда ушу өзүбүз да оңолойлу, элди дагы оңдойлу. Ошого мүмкүн болушунча, күчүбүздүн жетишинче Рамазан айда жүрөктөр жумшаган ай. Ушул жерде колдонуп, өзгөчө мына жаштарыбызга, ушуларга бир
насаат айтып, пайгамбарыбыздын мүнөзү, насааттары, айтып кеткен жол көрсөтмөлөрү ушуларды тартуулап, ооз ачар учурларында мечиттерде таравих байкасаңыз, таравих намазга 5 убакыт фарыздан да көп келет да. Эмне үчүн? Болсо таравих намаз сүннөт. А 5 убакыт намаз ал фарыз. Бирок эмне үчүн көп келет Рамазан айда? Мына шайтан байланганын көзгө көрүнүп турат да, белгисинечи. Анан ошондон улам бизге эң биринчи ушул баардык иштерибизди өзүбүз тактап, Кур'ан-ы Каримди, андан кийин ооз ачарлыктарды уюштуруп атабыз да. Ооз ачарлыктарды да уюштуруп, Кыргызстан боюнча муфтият өзү дагы, казият өздөрү, ошондой эле машаалла сооп үмүт кылган байкелерибиз бар, демөөрчүлөр бар, чет мамлекеттен мынакей фонддору бар, элчиликтер бар, ооз ачарлык кылган. Ушулар менен баардыгын ушул жерде келгиле деп Актоосторгондун алдында баарыбыз мындай орозо туткан, чаңкаган мезгил, дуалар кабыл боло турган учур, бири-бирибизге жаман сүйлөбөй, көңүлүбүздү оорутуп албай, кичпейилдик менен мына ушундай иш-чаралардын баардыгын өткөрүп аткан учурубуз, сабактар болуп атат, түшүндүрүүлөр, ушулардын баардыгында мынакей биздин Рамазан айдагы бул өзгөчө баардыгында сезон соопко, бирок Кыргызстан мусулман дин башкармасында түздөн түз жооптуу иш болгондуктан бул биздин өзүбүздүн негизги максатыбыз да. Ушул себеп алымдарыбыз дагы айтат да, Рамазан айда кайсы бир жакшы ишти ниет кылсаңыз, жараткан Алла Таала ошону ишти улантып берет дейт да. Экинчиси, ислам тарыхына карасаңыз, улуу жеңиштер дагы Рамазан айда болгон. Бадыр согушу Рамазан айда болгон. Мекке жеңүүсү Рамазан айда болгон. Эмне үчүн Рамазан айда Алла Таала ошол жеңиштерди берип атат? Мынакей, ушундан улам айтылат, бүткүл дүйнөгө Алла Таала эгерде хидаят берсе, ал Рамазан айда болот дейт да. Рамазан айда берилет дейт. Бүгүнкү күнү ушул биздин дин башкармабыз, муфтият ушунун үстүндө иш алып барып атат. Сизге анда ыраазычылык билдирүү менен биргеликте бир соңку сөзгө кезек берели. Жалпы элге бир кайрылуу болсун. Макул, рахмат. Биринчиден чакырганыңыздарга, ушундай маек курганга сиздерге ыраазычылык. Сиздер менен чогуу иштегендердин баардыгыңыздарга мындай биз Кыргызстан мусулман дин башкармасынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ал эми кыргыз элине биз байыркы элбиз, мусулман элбиз. Жараткан Алла Таалам мынакей баарыбыздын туткан орозолорубузду кабыл кылсын, окуган намаздарыбызды, кылган кайрымдуулуктарыбызды, тообаларыбызды, дуаларыбызды Алла Таалам кабыл кылсын. Касиеттүү Рамазан айдын Алла Таалам урматынан элибизге, журтубузга, мамлекетибизге, мамлекет башчыбызга, баардык адамдарга Алла Таалам узун өмүр, чин ден соолук, ортобузда ынтымак, биримдүүлүк, достук, токчулук, эч кимге кор кылбасын. Алла Таалам эч кимге зар кылбасын. Тагдырыбызда эң негизи көптөгөн Рамазан айын жазсын Алла Таалам. Демек көптөгөн Рамазан айды көрөйлү. Бул айда, ушул Рамазан айда жакшы Кур'ан-ы Карим менен дос болойлу, бейишке умтулуп дозоктон пана тилейли, бири-бирибиз менен жүрөгүбүздө кичине таарыныч болуп калса, буну кечирейли. Мушахин деп коет. Ушундай ыйык Рамазан айда да күнөөсү кечирилбей турган 4 түрлүү киши бар. Ошонун бирөөсү дайыма арак ичкен, экинчиси ата-энесине тоң моюндук кылган, үчүнчүсү тууганчылык мамилени үзүп катташпай койгон, төртүнчүсү бири-бирине кек сактаган. Ушу төртөөнө тең кирбейли, жараткан Алла Таалам ушу билип билбей ичип жүргөн болсо, Алла Таалам тооба берип, ал жаман жолдон кайтарсын Аллахым. Ата-энесине тоң моюндук кылгандарды ушул ата-энесине мээримдүү болуп, ата-энесин урматтай турган көзүнүн кареги болсун дейт элем. Тууганчылык бекем кармап, аны мусулмандардын ортосунда бири-бирине кек сактабай, өзгөчө саясатчылар жана соодагерлер ошо бири-бирине конкуренция андай мындай деп бири-бири менен өчөшпөй кек сактабаса экен дейм. Алла Таалам ушу баарыбыздын тилегибизди кабыл кылып, бизден ушу Кыргызстан элинен өзгөчө ааламдан жалпыча канча мусулман көз жумуп кеткен болсо, касиеттүү Рамазан айынын урматынан Алла Таалам алардын күнөөлөрүн кечирип, дозок отунан куткарып, түбөлүктүү бейиштен орун берсин дейт элем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах сизден дагы бир жолу ыраазы болсун. Келип бергениңизге чоң рахматыбызды айтуу менен биргеликте ушул 30 күндүк орозодо бир гана сизге эмес, үй бүлөңүзгө дагы ошол жараткандын мээрими төгүлүп, соопторду кенен беришин жараткан өзү насип кылсын дейли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Куттуу орозо программасын ушундай жакшы бир маанай менен жыйынтыктап жатабыз. Бул жакшынакай долбоордо жакшы бир биздин берүүнү көгүлтүр экранга алып чыгууга демөөрчүлүк кылып жаткан Бурана Грант курулуш компаниясына дагы ыраазычылык билдиребиз.
Өмір деген bir сызық бар, бұл жалғанда берет аны ата эне, ең башқысы Алла Таала. Жаралып біз барыбыз топырақтан, кетебіз, жанағы сызық бүтсө артқа қайра демекче, ошол сызығыбызда оңго солға қайрылбастан жараткандын жолуна түз кетүүнү насип кылсын. Орозо айларында, ыйык Рамазан айларында көп соопторду алышыбызга жараткан өзү себепкер болуп, жүрөктөрүбүзгө ыкластуулукту бекем кылсын дейли. Саламатта туруңуз, кийинки көрүшкөнчө аман болуңуз дейбиз. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله